Birinci anın getirgen katası Kadırcan Batыровка Асылбек Текебаев инисин кошуп бергени. Асылбек Текебаев менен Кадыржан Батыров барып, ошол жерде өрттөгөнү тейитти. Аны мына тейиттеги элдин сүйлөгөн сөзүн койсоңор да болот. Экинчи ошибкасы мына ушул сепаратисттердин балдары кийин сепаратист болот. Ошол сепаратисттердин балдарын Текебаев кеңешпеге кайшылык кеңешмеге кошуп алат. Алар кимдер? Алар мына мен силерге окуп берейин фамилиясын. Голословно айтпайын. Акбаров Сайдулла, Акбаров Азимжан, Эргашев Маматказы, Эргашев Вахиджан, Мухаммаджанов Шавкат, Мамаеров Абдумомун Маматхалович ал члендик болгон. Мына ушулардын баарын кошуп алат дагы өзүнүн конституционный немесине. Давран Сабировду бүт барын деп. Аларга булар талап коюп атат да 5 талапты. Ал эмне деп сүйлөштү? Мына ушуну Текебаев менен кеңешмеге киргендер мына ушул 5 талапты койгон автономиядан баштап. Ошону юридикалык баа берсин деп атам мен. Анан эми бүгүн ошол күндөрү мыйзамды да элди да карабаган саясатчылар бүгүн дагы кайрадан кыргыз элин кандай жашоо керектигине үйрөткөнгө моралдык укугу барбы? Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери дал ушул кишилер кыргыз элин президенттердин ар кандай саясий интригалары менен башын айлантып, акыр аягында анга түртүп үйрөнгөн болсо, бүгүн эми кайрадан ушулардын айтканы болушу керекпи? Же кыргызстандыктардын чыныгы каалоосуна салынган, эл тандаган баш мыйзам менен жашоо мезгили келдиби? Бул Текебаев 20 жылдан бери, 25 жылдан бери саясатта интриганы эң мыкты өздөштүргөн, аябай мыкты өздөштүргөн. Сиз бир эле фактын айтып коеюн. Мына Акаевка оппозиция болуп жүрдү. Бирок ал чөнтөк оппозиция болгон да. Туура, Аскар Акаевич өзү ойлоп жасаган да. Жок, Аскар Акаевич жасаган эмес. Анын Текебаевдин иниси 5 килограмм наркотик менен колго түшүп калган. Андан кийин кесе турган болгон бир 20 жылга. Анан жаш депутат Текебаев Акаевка келген. Аскар Акаевич, не десеңиз макулмун, депутаттан кет десеңиз кетейин, иними бошотуп бериңиз деген. Аскар Акаевич, Өмүрбек Чиркечев, сизге окшогон конструктивдүү депутат бизге ар дайым керек. Иниңиз бошойт, сизди өмүр бою депутат кылам деп айткан. Эми мен кичине образ кылып айтып атам. Негизи мааниси ушундай болгон. Ошентип Текебаевдин ар бир шайлоосуна акча бөлүп турган. Мына азырдагы адамдар бар ошол жерде иштеген. Налоговыйдан, госимуществодон жана акчалуу көп министрликтер болот да. Таможнянын чоңдоруна айтып койгон. Баарыңар энергетикадан, баарыңар $10,000 берип тургула Текебаевка ар бир шайлоодо деп. Мына көрбөйсүзбү? Мына ошон үчүн ушундай интриган адам ошо элге ал өзү мен Акаевка оппозициямын деп атат, а өзү Акаев менен бас-бас болуп колтукташып жүрөт. Ошон үчүн жанагы эменде ошон үчүн Акаев берген заслуженный юрист деген оппозиция кантип берсин? Бербейт эч качан. Анан мына 5-жылкы немеде, революцияда Текебаев катыштыбы? Катышкан жок. Тиги түштүк отуруп алды келбей. Анткени Акаевка жаман көрүнүп калат, Акаевди аралашып кетсе. Анан кийин эмне үчүн Акаевдин каршылаштары жеңди? Эмне үчүн Текебаев спикер кылып алды? Мыкты интригандыгы жардам берди да. Жок. Акаевдин көрсөтмөсү менен шайланды. Анткени ал шайлоодо бүт депутаттардын көбү алга Кыргызстандан шайланган. Ошолордун адамдары болчу. Анан айтып койду, тигин шайлагыла. Түштүктөрдүн баары макул болот, зато биздин иш болот деп. Анан Текебаевка айткан. Бакетти кетиресиң.
Буюрса сиз деле ошо социалисттик. Ошон үчүн жанагы Бакиев менен жөн эле жөн жерден эле согушуп дегентип ментип асынып өлдөп иттеп аскер битеткен мен так ошондон чыккан. Ошол эки Өмүрбектикин айтып келсеңиз. Анан Бабанов премьер болуп калбадыбы? Анан кийин бул дагы бир образды айтып берейинби? Текебаев бир күнү Атамбаевка барат. Алмаз Шершенович, бул бөлтүрүк күчтөн паратат. Бул чоңоюп каршы кылса экөөбүз тең жейт. Ушуну жок кылалы дейт. Кантип дейт. Аны мага коюңуз дейт. Анан тиги киши да добро берет. Мен колдойм деп. Анан кийин келтирип анан жана бир ат маселесин көтөрүп чыгып, жөн эле жерден. Жана азыр Атамбаевка да көтөрүп чыгып 27 гектарды алып ал деп бүтүн күрөп чыгып кетти. Анан акырын айтып койду. 2,7 экен деп. Аны эч ким уккан жок. Элдин баары дуулдап кетишти. Мына ошондой эски саясатчы ошентип интрига менен ошентип Бабановду кетирбедиби? Атамбаев келгенде абдан алсыз болчу. Мен өткөндө ал механизмди алып бердим. Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн күчтүү фигураларды, күчтүү саясий күчтөрдү жанчып, бөлүп, талкалап, алдап алып, сатып алып, коркутуп жоготтук. Ошол Келдибеков, Бабанов бар болуп. Сиз да барсыз. Анда мен бармын. Мен чын айтышым керек, бармын. Мен өзүмдүн аракетимди революциялык күчтөр, биз шайлоодо туруп койдук да, Атамекен менен СДПК аз болуп калды. Анан алар алып коюу коркунучу пайда болду. Ошондо биз революционерлер бири-бирибизди колдойлук. Анын үчүн тигилердин ыркын кетирелик. Ошо революциянын аркасы менен чоң идеология жасалыш керек болчу да, туурабы? Ошону каалайлык да, анын үчүн тиги оппоненттердин ыркын кетирелик. Бирине бирин каршы тукурайлык. Баягы эле 1000 жылдан келип аткан технология. Анча-мынча баш ийбеген болсо тиги текшерип көрөйлүк. Жумуштан кетирелик. Элдер аларга келип бирикпестен алардан да чуманы көргөндө качып калсын деген эле мындай тактика менен Атамбаевди бекемдедик. Бирок Атамбаев биз айткан революциялык идеяларды бекемдегендин ордуна ошол Атамбаев Бакиев менен Акаевдин жолуна түшүп андан дагы ашып кетти. Мен азаттыкта иштеп жүргөндө сизге эми бул партиянын эмне кереги бар? Анда партиялык тизме дагы жок болчу. Эми буну эмне ушул партияга эле жармашып калдыңыз десе, ошол лидер айткан. Партия келечекте чоң бир бизнеске айланат. Мен партия аркылуу чоң бизнес кылам деп. Кайсы киши эле ал? Эми ачыгын айтканда биздин Азаттык радиосунда мурда иштегендердин баардыгы билет, бул Өмүрбек Текебаев. Мен буну чоң бизнеске айландырам деп мына. Анан азыр жанагы партияларга мындай жанагы кадимгидей аукционда, ошол аукциондо жанагы алтын тизме деген чыкты. Алтын тизме дегенге катышып, ошонун 500 000 азыр депутаттар деле отурат, мына билет өзү. Анан ошолор 500 000 доллар береби, канча берет, 1 миллион береби. Мына бүгүн дал ушул Өмүрбек Текебаевдин жана анын жакын чөйрөсүнүн сөзүнө кирип, саясий оюндарына илешип калган президенттердин бүгүнкү абалы кандай? Аскар Акаев Россияда, Курманбек Бакиев Белоруссияда, Алмазбек Атамбаев сот жоопкерчилигине тартылуу жараяны менен камакта. Сооронбай Жээнбеков жарым мөөнөтүн аяктап кызматтан кетүүгө мажбур болду. Ал эми Отунбаевага каршы айла амал жасалбайт. Анткени ал Текебаев менен мындайча айтканда бир командада. Албетте, Текебаев жана анын жакын санаалаш чөйрөсүнө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жакпайт. Бир эле мисал менен бул абалды түшүнүүгө болот. Ошол эле 2010-жылдагы июнь окуяларын алып карасак, Текебаев, Отунбаевалар башында турган убактылуу өкмөт жана Ташиев, Жапаровдор кандуу июнь окуясы учурунда эки башка тарапта турушкан. Камчыбек Кыдыршаевич жана Садыр Нуркожоевичтер согуш ичинде эки элди ынтымакка чакырып, кан төгүүнү токтотууга жанын тигип жүргөн болсо, убактылуу өкмөтчүлөрдүн ана башчылары марадерлук, банк ячейкаларын тоноо, өзбек сепаратисттери менен жең ичинен кызматташуу жана баш мыйзамды чет мамлекеттердеги күчтөрдүн буйртмасына ылайык жазуу менен алек болушканы ушул күнгө чейин эл арасында айтылып жүргөнү белгилүү. Албетте, бул маселелер кайрадан иликтенип чыгышы зарыл. Мындай күмөндүү тарыхы бар саясатчылар бүгүн эми кыргыз эли жаңылануу жолуна түшүп жаткан чакта логикалык жактан алып караганда аралашпай эле коюшса туура болчудай. Бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. А ты кто такой? Давай до свидания. Бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Өткүрбек Рахманов, Регион.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев ИИМдин тергөө кызматына суракка чакыртылды. Бул тууралуу Короче Telegram каналы маалымдап, чакыртма кагазын сүрөтүн жарыялады. Анда эл өкүлү күбө катары тергөөчүгө 19 ноябрда келиши керек деп жазылган. Акаев кайсы иш боюнча суралары азырынча белгисиз. ИИМдин маалымат кызматы бул тууралуу документти тактап, кийинчерээк билдирүү таратаарын айтты. Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан сынчылардын сын пикирине жооп берди. Кайрылуусунун социалдык тармактардагы баракчаларына жарыялады. 2010 жылы кабыл алынган Конституция бир уч адамдардын пайдасы үчүн гана кабыл алынгандыгын, мындан улам 10 жылдагы тажрыйба жаңы баш мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын көрсөткөндүгүн белгилеген. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, мамлекетибиздин жана мамлекеттүүлүгүбүздүн тагдырын чечүүчү учур келип жетти. Биз мамлекетибизди өнүктүрүп, алдыга жылабызбы, же биротоло жок болобузбу? Келечегибиз барбы? Урпактарыбызга эмне калтырабыз деген жалпы коомчулуктун көйгөйлүү талаптарына жооп бере турган убакыт келди деп эсептейм. 2010 жылы кабыл алынган Конституция бир уч адамдардын же бир кишинин пайдасы үчүн элдин аталган укуктарын чектеп койгон. Тактап айтканда, 2010 жылы кабыл алынган Конституциянын 114 беренесинде Конституцияга өзгөртүү киргизүү гана мүмкүнчүлүгү каралып, ошол эле убакытта толуктоолорду киргизүүгө же жаңы редакцияны кабыл алууга бөгөт коюлуп калган. Муну менен Кыргызстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет катары калыптанып, андан ары өнүгүп өсүшүнө тоскоолдук жаралып калган. Буга акыркы 10 жылдагы жашоо турмушубуз далил болду. Кыргызстанды жан сакчылар жана ушул сыяктуу бир уч адамдар башкарып келди. Алардын кесепетинен кече жакындагы элдик толкундоолор келип чыккандыгы жалпыга маалым. Ал эми элдин талабы эмнеде? Албетте, экономиканы көтөрүү, элдин социалдык муктаждыгын жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу жана ошондой эле башка орчундуу маселелерди чечүү. Жалпы кыргызстандыктардын талаптарын аткаруу үчүн жаңы Конституцияны кабыл алуунун зарылчылыгы келип чыкты. Анткени 2010 жылда кабыл алынган Конституция менен биз мындан ары жашай албай турганыбызды жогорудагы айтылган 10 жылдык турмуштук тажрыйбабыз даана көрсөттү. Бүткүл элдик добуш берүү менен жаңы Конституцияны кабыл алуу укугун элге кайтарып берүү бул артка чегинүү же Акаевдин, Бакиевдин тушунда кабыл алынган конституцияларга кайтып келүү эмес. Тескерисинче, мамлекеттин түзүлүшү жана мамлекеттик маанидеги башка орчундуу маселелерди чечүүгө катышуу мүмкүнчүлүгүн элге кайтарып берүү катары эсептөө керек. Мындан 20 эле күн мурда жаңыланууга каршы болгондор кокуй эле кокуй. Жабык эшик артында баш мыйзамды даярдап, элдин талкуусуна алып чыкпастан кабыл алынганы жатышат деп кыйкырып чыгышты эле. Эми баш мыйзамдын долбоорун элдин талкуусуна алып чыкса, буга да каршы болуп, мыйзам бузуулар болуп жатат деп элибиздин башын айлантып, бут тосуп жатышат. Урматтуу кыргызстандыктар, эгерде жаңыланууну жана келечекте өнүккөн кыргыз мамлекетинде жашоону кааласак, анда биз анык реформаларга барышыбыз керек. Ошондуктан кыргызстандыктар, жалпыңыздарды Конституциянын жаңы долбоорун талкуулоого активдүү катышууга чакырам. Талаштан тактык жаралат демекчи талкуу ачык айкын жүргүзүлөт. Сунушуңарды бериңиздер. Бардыгы эске алынат. Азыркы элдин талкуусуна коюлуп жаткан Конституция 2010 жылдагыдай кылып бир кишинин же бир топтун пайдасына жазылып жаткан жери жок. Өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, кыйкырып чыгып жаткандардын жүзү курусун. Алардын 30 жылдан берки бузукулук кылып жүргөн чыныгы жүздөрүн ача турган убакыт келди. Урматтуу мекендештер, Кыргызстаныбыздын келечеги сиздердин колуңуздарда экенин дагы бир ирет белгилеп кетким келет. Мыйзамында жазылган. Бийлик бул өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, Азыр айтылбаса